Запись включите. Башкалар шашпай кире берсин. Я вот тут сделала, знаете, что? Эки столбик келип койдум, а то бир столбик кылсак көп болуп кетет экен да. Узун болуп кетет экен. Чтоб не Да. Ушундай жакшы көрүнөт экен, жакшы. Кайрадан. он вернее кылып. Вот так сделаем. И вот это мы сделаем, знаете, что? Блю болуп көрөлү, э? Жок, блю слишком много. Обычный браун менен эле алып көрөлү. Ну-ка, почему здесь такое открывается? Так, здесь мы должны вот этот линк убрать. Remove link. Все. Мындай кылсак болот, нормально болот? Что думаете? Анын астына Дагы эмне коштук болот бияка? Футерлерди изучать эткенде не наблюдали, что можно добавить? болуп калды, бир нерсе кошуп бериш керек окшойт. Ошо кошуш керек. Азыр матсты көрөлү. Матста что у них там? Ошонун эле кыргыз орусчасын коюп койсокчу еще. Ошо көрөлү азыр, Матс Devs беле, технологияларды киргизелүү? Какие технологии будем использовать? технология менен эме экөөнү кошобуз атканбыз. Технология и жана процесс. How we do it, билесиңби? WhatsApp немелерди кошпой эле коелу. Здесь у них WhatsApp мессенджерлер бар экен. А у них британский номер почему-то здесь стоит. Мен башка матска кирип кеттим окшойт. А жок, бу жерде Нурадин жүрөт. Мен да таң калдым, ушу Кыргызстан болуп турган, Британияда жүрөт деп. Эмеси Британиянын номери жүр да? Башка немеси ошол жакта дейм да, офис. Давайте вот тут включим еще один блок. Вот тут у нас будет еще один блок. Вот это. Имя технологии. Эмеге киргизген жок белең тиги миррорго. Что такое? Проекттерге ким иконго койду? Диана койду го дейм. Диана жүрген могу жерде жана. Жок, мен коюп койдум. Кыймылдабайт экен. Кичи. Бардыгындыкына окшош эле болуп калды го. Меники? Кимдики? Сайтыбыздын стиличи. Башаткындай эле, ашардай эле болуп калды го. Башкача бир көрүп элек. Оригинал кылайын дедим. Неме болсо айтып бериңиз, идея болсо. Идеяңыз болсо айтып бериңиз, биз ошодон эметип атабыз. Структурабызды. Кандай идея бар, айтып бергиле. Могуларды мисалы можем сайт меню кылып салсак болот. Расположениялары дагы эмес болуп атат деп ойлоп атам да. Ну, это стандартное расположение. Шаблондордун бүттүндө ушундайлар да. В принципе. Давайте башка проекттерди көрүп чыгайлы. Башка проекттерде эмне бар? Ашардыкын окшош болду. Ну, ашардыкка они шаблон использовали, да? У нас получается, давайте сейчас зайдем. Кутуча тоже они использовали именно шаблон. Давайте посмотрим. Ашар. Чойрё, у них там готовый сайт. Жерене у них Notion'дан эле жазалган, Gallery View менен жазалган.
Меджардам, они тоже только на Notion сделали, но у них только там блоки, по-моему. Биздин Так, баары кылгонбуз. IT Job. Китепчи да түзүлгөн, но китепчи у них тоже на Notion, тоже блоктор менен эле түзүлгөн. Я не против, если у вас есть какие-то новые идеи, аракет кылайлы жасап. А так, в принципе, это стандартный немелер да буларчы. Анан бирок өзгөчөлөн башка жазайын десек, анда шаблондор менен немножко заморачиваться нам придется. На меджардамдын немеси, у них видео есть, они здесь кнопки использовали, видите? Видео есть, текст использовали, здесь call-out сделали, здесь фотографии поставили, здесь тоже call-out. Здесь слайдер у них тоже есть, карту тоже вставили. Но бизге картанын деле кереги деле жок, в принципе. А меджардамга это нужно. Меджардамда они будут связываться. Джирини, мнаки, Джирини-де они тоже вот уже, видите? Видите, у всех стандартный, стандарт идет. Биз жөнүндө дегенге, то есть команда мүчөлөрүнө алабыз. Биз жөнүндө дегенде, сейчас мы дойдем до этого места. Чөрөнүкү у них готовый сайт. Они на готовом сайте. Готовый сайт деле кошуп койгон, бакачы. Бул эме WordPress менен жазылган болуш керек, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Обычно WordPress-ны шаблондору ушундай да? Здесь. Да, WordPress менен жазылган го. Кажется. Но 98% я уверена, что WordPress. Чөрөнкү готовый сайт. Ашардыкы они на шаблоне сделали. Но ашардыкы деле эме, смотрите, у них идет главное меню, текст какой-то идет, фотография, потом опять фотографии. Болгону булар эмелерди, аватаркаларды применяли, да, и здесь, смотрите, у них просто вот этот блок стоит, никаких этих остальных вещей нет. Бүт эле сайттар одинаковый. Ну, а если есть у вас идеи, пожалуйста, добро пожаловать. Эметкенге аракет кылабыз ишке ашырганга. Почему бы нет? Азыр жему сайкал жему эмеси болот да, башкы бетте жана главная страницасы. Да, сейчас мы работаем над башкы бетом. Ошол жака мисалы жана биз эме сайттан изилдөөдөн көргөндөрдөн мисалы то, что мы используем дегендер ушуналарды кирсек кандай болот? Анан жанагы жумуш кантип жылганын жана по порядку көрбөдүкпү последний встречада, помните? Процесс менен эмеби? Технология. Процесс, да. Вот давайте технологии деп киргиздим. Бияка кайсы технологиялар киргизели? Так, мал эмелерди алып киргизерби? JavaScript, React, фронтенд, HTML, стандарт. HTML, CSS. Эме көбүнчөдө мындай экен да, мисалы, что мы используем дегенде бөлүп алышат экен атайын. Фронтенд, анан бэкенд, анан дизайн деп. Ошону ар жака фреймворки деп кошуп коюшат экен да. Вот, давайте. HTML. У нас фронтенд университет, HTML, CSS. JavaScript, Bootstrap бар. SEO киреби? Не киреби? SEO. Департамент болуп кетет. SEO деген мы өтпөйбүз деле, в принципе, но SEO деген оно тоже важно неме. HTML-ды киргизейинчи. Стандартный эле кирип турайлы пока, WordPress-ти билгендер бар да арабызда, WordPress-та киргизсек болот, кстати. Что-то мне не нравится вот это. Мен билем бираз. Ошо мен эме WordPress-ти киргизсек болот. Где-то 10% из нас знает, наверное. Там чуть-чуть немножко WordPress заморочкалар бар, башкасы конструкторлорго караганда. А так легко. Үйрөнүп алсак деле жакшы болмок. Ал оңой эле, эмеден эле кирип эле оңой, үйрөнсө болот. Индустар аябай көп үйрөтүшөт. Какой выберем для HTML? Давайте выбирать. Тоголок тандайлыбы?
Давайте попробуем толокту. Так, Сонда баардык эменин баарын толук кылыш керек деп болот ошондо же. ошо баарын толук кылып тандашыбыз керек да. Азыр муну көрөлү. Так, следующий у нас CSS. Дизайндан эмнени колдонобуз? Фигманы колдонобуз да, дизайндан. Да, эмнени колдоно алабыз? Photoshop. Photoshop колдонгонду билебиз. Жана эмелердин баарын киргизеле да жана эмне иллюстратор, After Effects. Давайте эме киргизерле неме. Corel Draw. Ким тапса киргизерле. Давайте не круглый, а эме квадратный тандаль, потому что круглый не везде найдешь, оказывается. Давайте CSS. У кого есть доступ CSS, JavaScript, Figma, Illustrator, Photoshop'тан баарын киргизерле. Билген Жана жерге нерселер. плюсикти кошуп киргизергиле. Фигма да бар беле. Побыстрее закончить. Так, эмнени изеп баарыбыз бирдекени издербиз. Мен Фигманы HTML, издерим. CSS, JavaScript'ти киргизейин, калганын силер киргизгиле. Мен Фигманы издерим. Бир стандартный сүрөт менен киргизели, азыр мен могу HTML тандап алайын биринчи. Так. Питонду кошобузбу? Иә. Питонду кошобузбу? Python билгендер барбы? Аруке билет да. Аруке Ооба, менен Аруке. Асележе билет бизде. Кошо бергиле Python'дан да. Мен анда питонду кошойм. Вот такой найдите, хорошо? Питон жөнүндө уккам деле болчу. Момдай тапсаң, аракет кылам момдай тапканга, э? Кана. Азыр. Вот этот. Неме Стандарт ушундай PNG кылгыла. кылалыбы? Эмеле кылып койгула, copy URL кылып койгула. Копировать URL картинки деп. Муну remove кылсак болот да. Я. Remove кылсак болот, ушундай болот. Мели исил не болсо да киргизерле бардым. Главное, чтобы быстренько, активно поработать и быстренько закончить. Плюсикти басып туруп эле киргизергиле. Так, Данияр кошкондуку, оно не отображается что-то. Сам калдыбычы вроде ошондой эле болду. Азыр көрөлчү. Нет, Данияр, попробуйте копировать URL менен кошупчу. Именно ошондой кылдым да вроде. Ладно, башка фотография алайын анда. Башкасын карап Болбосо көрөлүчү. же copy image кылып туруп элечи. Бул жактан Ctrl-V бассак эле келет да негизи. Ошентип берсеңиз, же ссылкасы иштебей атат. Хорошо. Bootstrap келди. Молодцы. Как хорошо, когда все работают, да? Мен не кылайын? Кайсысын алып кетейин? Меники да чыкпай калды что-то. Же сохранить как кылгыла, же эме кылгыла. Копировать картинкуну кылсаңар. Мен састап дейин анда, эч ким албады окшойт. И састы да киргизип койгула, кстати. Технологиялар болот да, кыргызчасы. Биз колдонгон технологиялар, React-тыкын постарайтесь найти на белом фоне. React-тык ингрискен. Биз колдонгон технологиялар. I am heading to
эме прозрачный фон кылып атасыңар да негизи, без разницы. Сондай болсо жакшы болмок негизи. Же Ай, болбосо эме Роберт Састы туура эмес жака киргизип койдуңар. Же жылдыраңыз. Роберт. Азыр мен жылдырып коеюн. Эме арты, бэкграунду чыгып калыптыр силердики. Постарайтесь на прозрачном фоне найти. Өчүр салат. Размер туура келбейт. Фигманы белый фондо жок бекен, э? Ай, мен CSS'ти карайм дебедим беле. Чой, эле жырып атам. Кандай прозрачный фондо кылайынбы? Remove. Белый фондо тапканга аракет кылгыла, потому что, смотрите, HTML-дыкы белый фон, да, видите, он незаметный. Bootstrap-дыкы вот хорошо тандалган. Жа remove bg деген сайтка Вот кирет. React.js-ти хорошо. Угулуп атабы. React-ты хорошо таапсыңар. Вот это React-ты могу жерге коюн. Вот анда Figmаны ошо remove background кылып туруп келейинмин да. И Окей. Мен саасын айтып аткам. CSS-ти табайын мен азыр. CSS. Так, у нас HTML как? HTML менен билинет экен, э? CSS. Вот это. Python'ун кайсысын тандайлык, агынбы? Агы бар бекен? Неме алсаңыз, алда background жок элечи. И ошол ылдый жака жаза бергиле. Gal. Ошол. Галпты билебизби? Билбейбиз да, э? Үйрөнөбүз да. Булутка үйрөнөбүз да. Уже аз калды. Галп пак деле. Давайте. Галпты деле киргизерле, мындай супер деловой эме, супер продвинутый эмелер болойлу. Ким эле? Девелоперлер. Так. Теперь JavaScript калды, меники. Ну, кружка галп никонкасы. Логосу. Галп. Кока-кола да окуйм мен. Так, теперь JavaScript остался. JavaScript'ten monoline. Background көрүнүп калат экен. Кайда посмотрим тоже. Кайсы сайтты айттыңар эле, remove background дегенди? Remove.bg десеңиз, сиз ошондой сайт. Ошол жака ушул сүрөттү жеткизем, э? Ой, киргизем деген. Remove. Что батпай кетти го? .bg. Тигини экинчи чыккан. Окей. Неме алсаңыз, копи кылып туруп эле. Копи картинка. Ctrl-V. Шүргөлөө. Жөн база берсеңиз, эсине болуп калат экен. Ctrl-V бассаңыз. Мен вообще кичинекей болуп кетип атты го размер. Иштебеди, э? Кому? Келди окшойт го. Node.js ким албайды я. Өчүп кеттиби? Node.js. Бул жерде болчу да, кажется. Жок, алар просто кичирейип кетти да, эмени жылдырганда. Азыр оңдоп коебуз. Главное киргизип койгула. И мы просто оңдоп коебуз. Астына эле коюп койдум, астынан алып аласыңар анда. Ого. Мен киргизсем аябай кичинекей болуп көрүнбөй калат. Анан эмнени басышым керек? Скачать дегендиби? Ооба. Скачать болбосо мен ошол жерден эле скачать этпейди, копи image кылып алып келгем.
Сейчас посмотрим. Балданын үстүнө эле бассаңыз. Ой, биякта эме болуп кеткен го. Разработчик болуп кеттик биякта. Разработчиктер катуу иштеп кеткен го. Ой, он на черном экране упало. А, нет, подождите. Ну все. Вот красавец. Так, мы это отведем сюда. GitHub алып келейин, эч ким И GitHub-ты тоже приведите. Git деген жүрөт. көрүп GitHub эскечип. Так, теперь, Гит- ребят, подождите, все. Могу полосаны тийишпегиле мияка. Жаңы сүрөттөрдү алып келсеңер, могу ылдый жака жүктөгүлөчү, мен биякта растап салайын. Ошо полоса полосаны эме вообще кылат окшойбуз. 1, 2, 3, 4, тийишпегиле. 5. 6-дан же Тийишпегиле. 7-ден эле кылат окшойбуз. Ошентейин азыр. Бияка тийишпегиле, асты жака жылдырып эле бардым. Данияр, не лезьте, асты жака баргыла, Случайно Данияр. извиняюсь, случайно. Бутуң менен илип кеттиң. GitHub-ты тоже на белом фоне постарайтесь найти. Ошо GitHub-ты алып келгенде мен упузун А. болду. Так, могу жерге HTML добавить керек. Могу у нас на первое место барат. Наш любимый HTML дегендей. HTML. Бул иште тототто. JavaScript'ten кийин Bootstrap кылайлы. Жок, Bootstrap эмеден кийин келет да айтмакчы. Нет, подождите, у нас же разделение идет. Да, HTML, По CSS, языкам идет. андан кийин SAS. Ушундайбы? React менен JS чогуу болуш керек. Кайсы бир сайттан көрдүм эле, они прям по этим data science, language, анан кийин design деп бөлүштүрүп койгон да. Давайте тогда ушундай кылайлы. SAS менен Bootstrap'ты бир кылайлы. Python менен JavaScript'ти бир кылабыз. Бирөөсү болуш керек экен. Да, могу GitHub'ты удалять этип берейин. Могу Git менен GitHub турсун. GitLab'ты да кошуп коелу. И GitLab'ты да кошуп койгула. Gulp менен SAS Bootstrap үчөн чогуу кылайлы. Python менен React, JavaScript'ин фреймворку JavaScript'ке жакыныраак кылайлы. Так, Figma дизайн боюнча дагы эмнелер бар? Дизайнда өзүнчө бир полоска. Могу кайсы сүрөт могу жерге коюлган? Ал жерде JS Node окшойт го. Кичинекей экен. Дизайнга 3-чү колонканы берели. Могу жергечи. Да, эмне бар? Photoshop немесин тапкыла, Photoshop'ты киргизип. Photoshop, Illustrator, Figma, Photoshop, Illustrator. After Effects. Да, Canva. Premiere Pro. Canva'ны киргизе берели? Notion менен Notion, Discord, Trello анан кийин немелерди да киргизебиз, анан башка графа кылып. Вот это удалять этип берейинби? Сүрөт ким киргизди эле? Кайсы? This image could not be loaded дегенде. Менден көрүнүп атат, ал эме JS Node окшойт, жашыл экен да JS деп.
JS Node деп эмне? Кичинекей бул. Node.js. Node.js. көрүндү. Node.js мы тогда катарга кошуш керек. Tailwind CSS. Tailwind'и да кошуп коелук ошо. Кайсыны? Tailwind CSS. Давайте. Астындагы CSS'ти өчүрүп кое берейин анда. Ашыкча окшойт буга. Так, все, первый графа нормально эле толду окшойт, по-моему, э? Но HTML менен CSS'тики алмаштырыш керек да? Не? HTML башканы кошуп керек бияка. HTML кичике болуп калып жатат. Я Мен могу HTML карап коем. астындагы көк эквивалентности эмне знак? Tailwind. Tailwind CSS. Аны Жа, өтөлөбүз да биз. Азамат агай айтып атат эле. Эми экен. Bootstrap Framework. Неме Оф, CSS бул framework. Photoshop'та белый фондо бар бекен, жок бекен? Аз карап көрөйүн. White background деп. Так, HTML'ды карап көрөйүн мен, э? Биздин немелерибиз, инструменттерибиз аябай көп. Көйүп кетти. Ну, ничего, баарын билебиз да биз. Кыйратабыз да. Кыйратабыз да ошо. А чё, этот тот солдат, который не мечтает дегендей да. Так, буну откроем просто мы. Сиз сайгалайсыз жа HTML'дон background бар экен, бизге меники черный болгондо сизге көрүнүп калып атат да ошону. Алмаштырыш Аз керек. көрөйүн бияка. Көрүңүздөр могу Python'ды remove кыла аласыздар меники. Алды. Хорошо. Кимдери кошуп коелук, а? jQuery'ni кошуп бериң. Так, эту фотографию я не смогу включить, потому что... Знаете, что я сделаю? Проще мындай эле оңдогону соңго дейм. Жол бошоттук Python келип атат. Канча мүнөттө калды неме? Python угар турбайбы? Жетишебизби дагы? Билемесек. Убакыт аз мен билбейм экен, карайынчы. Көрүнбөйт экен, сиз немеңиз жаап турат экен. 29 мүнөт болуптур киргенине. Да, бир 5 мүнөттөдөй бар болуш керек, да. 10 мүнөттөй бар го дейм. 40 мүнөт эмес. Delete кылайын. Во, эми келишти. Төшөп кеткиле кирди. Так. Буну мындай эле кылып коелу. Жест чоңойт. Бул Python'до жакыныраак. Но React Node.js'ти и здесь. Ай, биякты жылдырбай тургула, не трогайте. Пожалуйста, не трогайте. Здесь. Так, в общем, поняли, да, как сюда? Питон бар болуш керек бизде. Питонду удалить можно. Все, мы дагы дополнительно кошуп коебуз. Питонду биякта ким Молдогазы? Питонду удалить этип атам мен. Питон бар биякта. Хорошо. Кечирелим. Так, буну потом мы исправим. Бир формага келтирип коебуз. Жетиштүү эле болот дейм, бияк нормально. Все. jQuery'ni кошуп кылабы, кстати. Биринен келди. Барбот. jQuery биякта турат ошо. Бияка кошуп койдуңар, кошкон жоксуңарбы? Жок, кошо коем мен. Кошулду. Кошуп атсың Молдогазы? Так, все. Бияктан PS'ти
Мону коелу же буну коелу? Кайсынысын коелу? Тиги эле жакшы го дейм. Тиги ошол өзү. Ушул эле жакшы, э? Мынау жакшы, э? Светлый болуп турган. Так. Вот это что такое? Swift. Сизде мобильный разработкада бар турбайбы? Кокуй. Аны да билебизби? Flutter Эл, Эл, мияка да да. кошумча кылып кошуп коесуңар анда, э? Всё, Flutter могу да блок туратагай бүтүп билет. ушу менен. Нормальный. Анан бизден Азамат агай требовать этсе эчтекени билбей отурсак бале да. Flutter да башка болобу? Flutter да башка болобу? Kotlin да башка болгондо. Туратагай билет да аны. Туратагайды чакырабыз анда. Жок, Так, жок всё. кишилерди айтып отурабыз. Башкы бет бүттү го дейм, э, ушу менен. WordPress'ти кошуш керек да, WordPress. И WordPress, Tilda, Wix'ти кошкула, Notion, Discord, Notion, Trello, Miro'nu деле кошо бериш керек го дейм, э? Miro'ну да кошкула, Canva'ны да кошкула. Ооба, ошо Canva, Miro ошол. Могу жака да бир дополнительно түзүп берейин, да бир строчка. Ошол жерге кошо берле болушунча. Биз башка блокторду кетирейли. Мен айтып турайын. Так, могу жерге да бир сөз кошойлу, эмне сөз кошсок болот? Же ушул ойдон эле калтырып коелу? Ушунун орусчасын кылсак кандай болот же ушунун жанында? Мы поможем, Келечек Digital поможет вам войти в IT деппи? Или мы поможем... Биринчи кыргызчасын коюш керек. Убактылуу коюп бере берет, анан дагы корректировать кылабыз да. И мы поможем вам войти в IT деп коелу, э? Войти в IT. Так, буну деген мы сделаем heading 2. Во, нормально. Вот тут какой-нибудь смайлик кошуп койсок болобу? Типа звездочка деп. Aslında Canva, Miro дагы эмне, Canva келди дагы эмне келиш керек эле? Trello, Discord. Балам, киргизип атам. Discord дагы. Discord'да да кирип го. Окей, Discord. Так, пока силер биякты киргизгенче бөлүмдөрдү карап чыгайлы бир сыра. Могу жерге текстти жазуу боюнча ким дайындалды эле? Кайсы бөлүм? Хирого. Хирога аркы бүтүрүп берем деди го. Азырынча. Ну все, хорошо. Так, кызматтар у нас биякта бар, нормально. 3 эле кызмат бул бизде, э? 3төн көп эмес беле? Байланышка ким даяр? Эртеңкиге чейин текст түзүп, почтаны киргизип койгула. Келечек Digital 21 Мен кылып коем. 2021 Gmail деген почта түзүш керек, ошол жака киргизип коюш керек. Текст кылыпчы. Башка страницалардын жана с нами связаться деген текстин алып эле кыргызча которуп, ушу байланышка киргизгенди ким жасап коет? Мен кылып коем. Байланышка Молдогазы бөлүнгөн. Молдогазы анда бияка жазып коюн, э? И келечек Digital, kelechek.digital КД 21 деп коелу? Келечек Digital деген окшойт, а? Келечек Digital деле эмет койгоч. Молдогазы мыякты эртең толтуруп койгула, э, жакшынакай кылып. Блог боюнча блогко эмне киргизмекпиз? Жаңылыктар, эстин үйрөшүү. Жаңылык болмогул. Так, эме могу жерде, смотрите, у нас 4 минута осталось. Кызматтарды мояка дагы бир, бизде кызматтар көп эмес беле? Миро доскасына кирейинчи азыр. Кызматтар көп болчу. У нас дизайнеры были, у нас фронтенд, DevOps. Backend. DevOps'тор бар болчу. Ошолордун баарын ушул жака киргизиш керек.
тестировщиктер да бар. Ошолордун баарын мияка киргизип чыгыш керек да. Давайте ким жоопкерчилик алат? Бул жакта биздики кызматтар. Жылдыңыз эмемеде Мирода Анда бош биз кирели неме жаңа. болуп бөлүнүш керек дейм. Кандай код болуп бөлүнүп кетеби? Могу кызматтарды ким жоопкерчилик кылып берет эртең неме воскресеньеге чейин киргизип? Миродо жазылган, ким жазылды эле ошол жака? Мулдасы Мондай кылып элечи, смотрите. Фотография и текст. Тексты там интернеттен можете спокойно брать и переводить. Ким алат биякта? Неме алып коеюн. Азамат, силерди координатор кылып коеюн бул боюнча. Большая тема. кызматтар. Хорошо. И следующий. Ким кошулат? Эржан кошуласыңарбы? Жакта жидегиле эже менен бирөө болчу да, или үчөө эле аз карап көрөйүнчү Мирону. Ким дайындалды эле буга? Жидегиле эже анан аз Миро кимди ачык карасаңар ошол жерде сразу эле көрүнөт. Вот тут иконки тоже поменяйте, хорошо? Смотрите. Вот тут тоже иконки должны быть эме. Жанагындай жакшынакай анимированный иконкалар коюп койгула. Красавчик кылып койгула да бияктачы. Түшүп аткан нерсе бар. Азамат да ким бар биякта? Асележе кошоюнбу текст менен? Асележе здесь? Данияр кошулбайсыңарбы бияка? Жама бар экен, кимге кошуласыңар? Кызматтаргабы? Кызматтарга жидегиле эже бар экен, анан Айзада деген. Кеңес мен да кошулган да. Жидегүл эже, Айзада. Айзада Бирназарова, Ал эмес. Башка болчу. Даниярды пока кошуп турайын анда. Мен эме проекттерде жүргөм да, кстати. Хорошо, ким бар да? Ким кошулат? Диана, Эржан, Салтанат, Нураида. Мени кошуп бериңиз. Диана. Мен деген ким? Диана, Диананы кошуп берейин. Диана. Айзада Байчабаева дейби. Бул жакта ошондой экен фамилиясы. Эртең сылап койгулачы Айзадан. Диана, сиз блокто элеңиз го, блокту бүтүрүп койдуңузчу. Айзада жок. Сиз кошуп бериңиз. Ладно, пока мо Диана, Жидегүл, Азамат үчөөңүздөр иштегиле бияка. Так, дальше пошли. Кто у нас? Кызматтарды бүттүк биз, Кызматтар бүттү. Блок боюнча ким бар бизде? Блокко эмнени жазмакпыз? Мырзайым эже алам дейт. Блокторго эмнени жазабыз? Мырзайым Аскаровабы? Алло. Мырзайым Аскарова, сизди жаза берейин блокторго? Эмне кылып ошондо? Ошо эмне кылабыз, Азамат? Эмне деп Блокторго news деген сыяктуу эле кетет. Блокторго деген азырынча мындай эле кириш сөз эле жазып коюш керек. кириш сөз кылып коюңуз анда, Кириш сөзгө ошо бул жерде жаңылыктар болот деген сыяктуу элечи. Хорошо. Анан кийин ичине астына уже эмелерди киргизип турабыз да, бизде эмне жаңылык болсо. Эртеңки мени жазып коебуз. Тоо барып келдик деп жаңылык кылып. ооба киргизип койсоңор болот. Келечек диджитал на природе депчи. Почему бы нет? Эртең барасыңар, кстати, кто собирается? Мен баратам, бизде бул жерден аз ким барат? Данияр бар. Мен Бар. Мырза